Урматтуу Ашырбек Мойдонович. Өткен жыл өлкө тарыхында өзгөчө жылдардын бири болду. Жыл тарых жана маданият жылы деп аталды. Ага бир топ иш-чаралар арналды. Майдасын айтпай пайдасын айтайын. Үркүндүн 100 жылдыгы, Баласагындын 1000 жылдыгы, Тайлак Батырдын 220 жылдыгы, эң негизгиси көркүнө көрк кошкон көчмөндөрдүн оюну өттү. Эми андан кийин көпкөндөрдүн оюну башталып кетип, ал көмүскөдө калып, анча айтылбай калды. Быйылкы жыл Адеп ыйман маданият жылы деп аталды. Өкмөт өлкө башчыбыз Алмазбек Шаршенович атайын жарлык чыгарды, өкмөткө тапшырма берди. Ушул жылы аткарылып иш-чаралардын мерчемин бекиткиле деп. 2 ай өтүп кетти, эмне иш-чара көрүп атат, эч кандай кабар жок же маалымат жок. Менин дарегиме Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, белгилүү коомдук ишмер Текешев Акимбек Анарбекович кайрылды эле. Мына ушул жылы, быйылкы жылы кардуу репрессияга 80 жыл болот экен. Мында четканда 80 жыл толот экен. Мына ушул жылды, ошол репрессия 80 жылдыгы өткөрүлүш керек. Ал жыл эмнеден башталганын, тиги Касым Тыныстанов эмне үчүн атылганын, анын академиялык кечири жөнүндөгү ой пикирлер бар, долбоору бар экен да. Бул иш боюнча мен президентибиз Алмазбек Шаршеновичке кайрылгам. Ал киши жактырган, аппаратына түшүрдү эле, визасын коюп, аппараттагылар колунан түшүрүп алды. Айтор 2 айдан бери дареги жок, же кабар жок. Урматтуу президенттин өкүлү буну жазып алсаңыз, эмнегедир 2 айдан бери жооп ала албайм. Мына ушул жерде аябаганда чоң долбоор да. Чын айтыш керек, биз Үркүндүн 100 жылын өткөндөн кийин репрессиянын 80 жылдыгын милдеттүү түрдө өткөрүш керек. Анткени биз ата-бабалардын алдында, тарыхтын алдында атуулдук парызыбызды аткара турган болсок, бул жыл жөн гана мындай көз жаздында калбаш керек. Өкмөттүн быйылкы жылды өткөрө турган иш-чаралардын эң негизгиси ушул репрессиянын каармандыктарынын, же болбосо репрессиянын 80 жылдыгы болуш керек да. Мына ошол жылы атууга кеткен Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова да быйыл 80-ге чыгып атат. Ошондой эле бир топ адамдар ошол атактуу кыргыз инсандарынын небере чөйрөлөрүнүн бардыгы мааракелерде болуп атат да. Муну өзгөчө көңүлгө алат деп ойлойм. Мен сизге азыр ушул менин дарегиме жазган Текешев Акимдин кайрылуусун өз колуңузга тапшырайын. Ушуну өкмөт башчыга тапшырып, ушул боюнча дагы бир иштеп чыгып карап чыксаңыздар, ошол кишини мүмкүн болсо жекече кабыл алып, өкмөт башчыбыз анын долбоорунун немесин кылдырып, мүмкүн дирекция түзөстөрбү былтыркы жылдагыдай кылдырып, айтор ошол көз жаздында калбай тургандай иш болот деп ойлойм. Мен деле ойлойм, ошо Кыргызстандын коомчулугу деле, депутаттар деле колдосо керек. Репрессиянын 80 жылдыгы өкмөттүн өзгөчө иш-чараларынын бири болуш керек. Рахмат.